Индия эли азыр дүйнөдө статистика боюнча 1-орунда турат. Ушуну Махабхаратта деген чыгармасы бул 250 миң. Биздин Манас эпосунан 2 эсе кичүү. 23 сентябрь Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнү Ош технологиялык университетинин гуманитардык технологиялык колледжинин мамлекеттик тил предметтик циклдык бирикмеси тарабынан уюштурулган мамлекеттик тилдин 35 жылдыгына карата кыргыз тили эл тарыхын баяндаган, тилсиз тарых өз кулачын жай албаган деген аталышта майрамдык иш-чара болуп өттү. Мен сиздерге айтарым, урматтуу студенттер, жаштар, кыргыз тилин өнүктүрүүдө, сактап келүүдө сиздердин ролуңуздар абдан чоң. Жаштар биздин келечек дегендей, сиздер өнүктүрсөңүздөр, сиздер тилди баттап нартасаңыздар, биздин тил сөз түрдө жоголбойт, ар дайым сакталат деп ишенебиз. Майрамдык салтанатка окуу жайдын студенттери, профессордук окутуучулук курам, университеттин жетекчилиги катышты. Иш-чарада активдүү студенттер тарабынан концерттик программа уюштурулуп, ыр, бей, көркөм окуу, комуз күйлөрү жана манас айтуу менен коштолду. Ошондой эле буга чейин студенттер арасында автордук ыр конкурсу жарыяланып, мыкты жазган студенттер диплом менен сыйланып, кызыктыруучу белектер берилди. Колу бузсуз тоголок муңжула бел. Калдайгандын баары эле канат эмес, кабылаңдын баары эле манас эмес. Калкын чанган, калкынын тилин чанган, кан болсо да кыргыздын баласы эмес. Чаң баспасын сөздөрдү аталышындагы көөнө сөздөрдөн турган суроо жооп иретинде оюн уюштурулуп, туура жооп тапкандарга байгелер ыйгарылды. Кежирина тийгенде Кытайга салган чуулган, аны койган өлгөндө кайран келбес чин жайды, кайран киши көргөндө кара Кытай манжудан алуке деген кан чыккан, айбатынан жан чыгып, талдын баарын кулатып, тамдын баарын уратып, кабарсыз жаткан кыргызды такыр басып ал деми, ошондо Кытай алуке ордону бузуп күл кылып, катындарын барысын кабап байлап тул кылып, төгүмүз уруп ал деми, түмөктү башка сал деми, каны жок каңгып карайлап, талоон болду курган эл.